Бер дедим, жетишет, өз үйүмө барам деп атам го. Сиздин үйүңүз ушул жерде? Ай, менин үйүмдүн ичинде көлмө бар. Хасан айтпадыбы? Кандайча? Корулда чарбасындабы? Ай, жетишет болду. Уулум мени ошол жерде күтүп атат. Менин да уулум бүгүн келет. Менин уулум бүгүн атасы менен саякаттан келет. Бирок мен дале Жесурдун маселесин чече алган жокмун. Чынында сиздин уулуңуз өмүрдөн өтүп да эрке экен. Сен бир аз абайлап сүйлөсөң жакшы болмок. Көңүлүңдү оорутуп албайын. Фюген айым, кечирим сурайм, тамашалап койдум. Бүгүн аябай чарчадым. Келсинчи биринчи, айтчу сөзүм ага аябай көп. Менин да айтчу сөзүм көп. Жаным, жүр, мени аэропортко алып барып кел. Паспорттан баштап баарын баштыгына салып алды. Кана жүр. Макул анда, кеттик. Кемал, кандайча? Мен буларды унага салып келейин. Анан лилия гүлдөрүн карап келебиз. Фюген айым экөөбүз. Ай, эң сонун. Жакшы го, бирок унаа жок да үйдө. Ооба, кечке чейин келбейт окшойт. Сен Жесурдун каерде экенин билесиңби? Каерде экенин билбейм, бирок Рыфат ага айткандай эле Таксим бейдин ачуусуна тийүү жолдорун карап жатышат. Мына, кана мен даярмын, чыгалы. Ширин айым келди. Жакшы анда, Шириндин унаасы менен барып келгиле. Аны өзүңүз айтыңыз. Жүрү. Фюген айым? Кайка баратасыздар? Лилияларга. Ошондойбу? Ширин, менин унам Жесурда эле, сеникин колдонуп турсак болобу? Күнөсканага чейин барабыз, Бану айым. Макул, бирок тез эле кайтышабы, мени үйдө күтүп калышпасын. 15 мүнөттүн ичинде келип калабыз, Бану айым. Мен болсо бир нерсемди унутуп калыптырмын, алганы келдим. Анан Фюген айымга таттуу алып келдим. Келгениңизде чогуу отуруп жейбиз. Жанымго. Мейли анда. Келиңиз, Фюген айым. Мен сенин жаныңда отурам. Аркасында кенен отурасыз. Мен күзгүдөн карап турам. Мен жаныңызда отурам. Кана, отургула. Акырын. Биринчи чалып анан келсем болмок экен. Тигинин жүзүн көргөндө жиним кайнай баштады. Ай Ширин, ушунча нерсе болду. Машина жарылды, Сюхан урдалды. Сен болсо баягы маселе менен жүрөсүң. Аябай чарчадым. Алар келгенге чейин мен душка кирип чыга калайынчы. Түнү менен да уктаган жокмун. Жахид айымдан башка эч ким уктаган жок. Ширин, Жесур чалып калса сураныч, телефонумду берип койчу. Силер сүйлөшкөн жоксуңарбы? Жок. Тиги кишилер кармалгандан кийин сүйлөшкөн жокпуз. Сюхан мага чалды. Жакшы экен, Маан айым да сонун деди. Жакшы, сүйүндүм. Жок дегенде бир кишинин маанайы жакшы экен. Сонун, абдан сонун. Мейли, каалашынча моюнга албасын. Четин ага, Митат Таксин Корлуда менен чогуу иштешет. Тиги шахта Корлуданын Мирастагы зайтун заводунун жанында жайгашкан. Ал кишинин аткезчилик жолу менен ташылган товары кармалды го, туурабы? Дагы эмне керек? Мындан башка дагы эмне керек? Аның туура дечи. Бирок бир эле Корлуданын товарын ташыбайт экен. Башкалардын да товары бар. Бир гана Таксин Корлудага тиешелүү эмес ал иш. Рахмат. Ооба, туура айтасыз. Таксин Корлуда адаттагыдай эле колун тийгизбей туруп ишин бүтүрөт, башкаларга жасатат. Түшүндүрө алдымбы? Анын үстүндө Корлуданын коопсуздук мүдүрү тиги акмактын байкеси. Мындан өткөн жакындык болобу? Анысы бар дечи. Бирок иштерди сөз менен чече албайбыз. Далил керек. Текшерүү ишке жарабай калдыбы? Албетте жарайт. Адамдын мыйзамды көзгө илбеген ишин жокко чыгардың. Жолдорун жаптың.
Мамлекетке пайдалуу иш жасадың. Күнөөлүүлөр кармалсын. Метат оңой олтон кутула албайт. Эң жакшы. Сен кармаларың менен алып кетишет. Качкын макамың бар. Ошол себептен Сухан бүгүн сөзсүз түрдө сурак бериши керек. Сухан бүгүн сурак бере албайт. Актануунун башка жолу жок. Кийин айткандарын кабыл алышпайт. Четин ага, актанууну кое туралы, башка маанилүү нерселер бар. Алгач ошону чечип алайын. Андан кийин Сухан суракка барат. Кармалып калсаңчы? Кармалбайм, сөз берем сизге. Макул, жакшы калыңыз. Тандыгандарыңызды кийип көрөсүзбү? Жок, кийбей эле алам. Тигилерди дагы. Муну да кошуп койсоңуз. Макул. Көйнөктү алам. Мейли. Корхан. Байке. Байке. Canım. Bilgem seni bul жерден табарымды. Жалгызым менин. Апам үйлөнгөнүмдү көрбөй калды. Азыр ушул жерде болсо гана. Билем. Түшүнүп турам. Карындашымды эмнеге куткарбай карап турдуңар? Ага бир нерсе болуп турган болсо ким жооп берет? Ким? Сен оозуңду жап. Мен ушундай болсун дедим. Кандай куз. Аябай көп экен го. Аябай куз. Эмнеге аябай жакшы көрөсүз? Бул жашоодо өлүм менен өмүрдүн ортосунда бир гана таттуу жыт бул лилия жыты. Роза гүлүнө окшоп тикенеги жок. Алсыз. Сүйүүнүн даамын берет. Лилия бул махабат. Таза бирок күчү жок. Мен үчүн Хасанымдай. Аны дагы деле сүйөсүзбү? Албетте. Дагы деле сүйөсүз. Бирок өтө таарынып турасыз. Жүрөгүңүз жаралуу. Оңой таштап кеткен үчүн, таштаганга дити барган үчүн
Баарын гүл кылып сапырып жүргөн үчүн. Аябай катуу сүйөсүз. Бирок кашык суу болсо чөктүрүп салгың келет. Мен да сени бир кашык сууга чөктүрүп салам. Кичинекей эле балдарсыңар да сүйүү үчүн бири-бириңерди өлтүрөсүңөрбү? Жок, сүйүүнүн даамын таткыла, жытташып кучакташкыла, барктагыла, бүгүн бар эртең жок. Сагындым сени, келе соом. Мен дагы. Сухан үйдө окшойт. Болушу мүмкүн. Жесур менен чогуу болсочу? Ой, жок, андай мааниде эмес. Жесурдун жанында деп атышты эле го, ошого айтып атам. Кетип калганыбыз оң болот, Жахиде. Жок, мен эч жака барбайм. Эмне болуп атканын билбей туруп эч жака кете албайм. Сухан оор абалда болсочу? Жахиде. Сухан Корлуда? Ооба, айта бериңиз, угуп атам. Кийимдериңизди тап келдим. Мен алайын, жеңеси болом. Мен ылдый жакта болом, Жахиде. Токточу, эмне болмок эле? Кол коюп коесузбу? Жесур жөнөтүптүр. Алло, Алло. Көйнөгүң келдиби? кайсы көйнөк? Сага бүгүнкү күнгө ылайыктуу көйнөк жөнөттүм. Балким сенин кыялыңдагы нике көйнөгү эмес. Билем. Бирок сен менин кыялымдагы периштесиң. Үйлөнүп атышкан го? Сен бул ишке катуу киришкенсиң го, байкашымча. Ансыз деле күндө баледен башыбыз чыкпай жүрөбүз. Бир аз жашоонун таттуу даамын сезели. Болбойбу эмне? Менин сага баркым жокпу? Мен тандаган көйнөктү кийишиңди суранат элем. Макул, кием албетте, көңүлүңдү оорута албайм. Атаңды ишендирүүнүн дагы бир жолу болот. Туура айтасың. Эшикти кагып атышабы? Көйнөгүм келди окшойт. Анда саат 2-де тиякта болушубуз керек. Даярдан. Мен болсо сени алганы барам. Макул. Сенин бул ишиңе кантип аралашканымды түшүнбөй да калдым. Бул эмнеси? Эшикте калтырганын карасаң. Койчу, Кудай жалгагыр, шерменде кылдың мени, Жахиде. Кое турчу эми. Мени кара, Бүлентке чалбагын, Таксин атага чалып атам. ага да чалбагын, баарын чаң тополоң кыласың, Жахиде. Эгер үйлөнүп алышса, ошондо чаң тополоң болот. Кабар беришим керек. Ким чалып атат? Маанилүү деле эмес. Жүр, чыгалчы бул жерден. Андан кийин туура айтасың, кеттик. Ой, Кудайым-ай, Жахиде, Жахиде. Балким сенин кыялыңдагы нике көйнөк эмес, билем, бирок сен менин кыялымдагы периштесиң. Жесур. Gel bul жерге отуруп алалы, Жахиде.
Кое турсаң, көрүп калбасын. Жолдун чекеси Бул менен. жактан. Ай Мехрим ак, сен бара бер, мен артыңдан барам. Бала багычылар чалып атышат. Макул, батыраак бол Жахиде, тезирээк. Алло, эмне болду? Каякта жүрөсүң? Канча күндөн бери чалып атам, же жооп бербейсиң, же өчүрүп коесуң. Жаным, бизде көп нерсе болду. Баары эртеден кечке эле жанымда жүрүшөт. Бирок мен да жок дегенде үнүңдү угушум керек да, жарылып кетейин деп отурам. Мейли. Эмне болду? Корхан эмне кылып жатат? Сен эмне Корханга сарсана болуп атасың? Кандайча сарсана болбойм? Ага эмне гана кылган жокпуз, жаман абалда болсо керек. Өкүнүчтүү эмеспи? Макул, анан чалам. Макул, уксаң Жахиде. Мен үйгө батпай калдым, коркконумдан чыга да албай жатам. Келсең сен эмне кыларыбызды сүйлөшөлү. Алло? Өчүрүп салды. Эмне болду? Жактуу очума чалдым. Бир аз кечиге турганымды айттым. Текшерип болбоду беле? Ошону териштирип көрсүн. Таксим башыбызга дагы эмне балейин ачкан отурат. Биле эле ошону. Ой, чын эле. Дагы эмне болуп кетет деп жүрөгүм оозума кептелип атат. Үйлөнө тургандарын билип калса, Сухандан кечет Таксин ата. Ошондой болушу мүмкүнбү? Сухан аны чарбадан чыгарып жибербесе эле шередим. Мурас кагазында жазылгандай, Сухан турмушка чыккан күндөн баштап чарба 100% анын карамагына өтөт. Эмне болгон Мурас кагазы? Апасынын мурасы? Кандайча? Таксин чарбаны Нурхандын атасынан күч менен тартып алган. Анан жылдар өткөндөн кийин эмне болгонун билбейм, кайра Нурхандын атына жазууну туура көрдү. Бирок Нурхан кабыл алган жок. Анан өзү ооруп калгандан кийин Мурас кагазына өзгөрүүлөрдү киргизди. Ал документте жазылгандай, Корхан үйлөнгөндө бүтүн Зайтун жерлери Корхандыкы. А Сухан турмушка чыкса, Корлуда чарбасы Сухандыкы болот. Сен билбейт белең Жахиде? Жок. Мына бүттү. Кудай бакыт берсин. Рахмат. Муну ал жигит. Рахмат. Бул адилетсиздик. Бүт Зайтун жерлерин топтоп келгенде чарбанын бир бөлүгүнө да жетпейт. Жок, экөө тең албай жатат. Корхан муну билеби? Жахиде, Мурас деп атам, кантип билбей калсын? Мен эмнеге билбейм анда? Ой, Кудай. Корханга чалып атасыңбы? Жок, ал үйлөнө турганын билип калса, мага өчөшүп атасына айтпай коет. Корхан бей келиптир. Бир аз дагы жүрө туралы. Маған ай түшпөсүн. Ай Кудай ай. Эми мага эмне чалып атат? Угуп атам Жахидайым. Ширин, Таксин ата каякта? Байланыша албай жатам. Тез арада сүйлөшүшүм керек. Тиги Жахидайым, мен үйдө эмесмин. Таксинбек уктап аткан. Адалет айым атайын өчүрүп койгон телефонун. Мен чыкканда үстүндө болчу. Кудай ургурдуку десе. Акырынай. Мен тез арада аны менен сүйлөшүшүм керек. Тез мен менен байланышсын, дароо. Тынччылыкпы? Жесур менен Сухан үйлөнүп жатышат. Тоскоол болушубуз керек. Сен билет болчусуң.
Сен баарын билчүсүң. Мага айтышкан жок, жанымда сүйлөшүп атышканда угуп калдым. Билип туруп мага айтпай койдуң. Дайыма ушундай кыласың. Эң жакын кишиң мен элем го. Кандай тиешеси бар? Жинди болдуңбу? Жетишет, бакырбагылачы. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылык. Эч нерсе эмес, жакшы барыңыз. Корхан бей, Ширин, Эмне болду? Жесур менен Сухан үйлөнүп атат. Койчу. Жашасын, көп жашасын. Азаматтар жашасын. Ким айтты аны? Жахидайым чалды, Таксинбекке айт деди, бирок Арстан уулум менен, арстаным менен. Жинди болуптур. Жинди болуптур. Атамдын жүзүн эми көрөбүз? Корхан бей, айтсакпы тоскоол болсокпу биле албай турам. Рыфат бей, мени тез арада дароо Жесур менен байланыштырууңузду суранам. Өтө маанилүү. Аябай керек дедим. Атам каякта? Тергөөдө сурак берүү үчүн алып кетишти Стамбулга. Bülent, tez arada бар, tez жетишип кал, тоскоол бол. Алло, Бülent, мени кара. Бул окуяга кымындай да тиешебиз жок, уктуңбу мени? Жахиде, мен сени эч качан кечирбем. Эгер ушул үчүн бир бале жарыла турган болсо, мен сени эч качан кечирбем, уктуңбу? Жаным Михримах, Bülent билетте эмне кылышын? Токтотуп калсын деп чалдым. Ой Кудай ай. Алло. Сухан, мен Бану. Телефонду алганың жакшы болбодубу? Эмне болду? Никеге чейин тергөөгө келишиң керек экен. Эмнеге? Жесурду кармаганы турушат. Сенин көрсөтмөң керек бизге. Сен гана куткарып аласың аны. Каяка барышым керек? Жесур билеби муну? Атам ага да айтыптыр тергөөгө кел деп. Бирок сен келишиң керек. Көрсөтмөң чечет баарын. Сухан, суранам келчи. Макул, мына чыктым. Албай жатат. Мен мындай маскарачылыкка бир мүнөт да чыдай албайм. Сухан чыкты, тур кеттик. Жахиде. Төлөдүм, болду, тез бол. Акырын балаңды түшүрүп коесуң, акырын дейм. Ай Кудай ай. Токточу ай, балага зыян келтиресиң, Жахиде. Абайла дейм, мына. Тиги таксинин аркасынан айдаңыз.
Бул жалган жала. Ал менен чогуу иш алып барбайм. Анан да мен өз кызымды эмнеге урдамак элем? Енді өлем мен. Сен ушундайга бара алат белең. Таксим Бей менин атымды оозуна ала турган болсо 30 жыл мурунку дептери ачылып Жесур сенин ким экениңди көрөт деди. Ошондо куткаруу дегенди унутуңуз. Сумкамда бар эле. Кан басымын өлчөдүм, 170ке 80 болду. Бир аз көтөрүлүп кетиптир. Сухан келгенде аны алаксытышыбыз керек. Биринчи бул жакка келерин кайдан билдиң? Билип алдым. Бülent, жардам бер мага. Анан дагы. Бул жолкусу оюн эмес. Кайсы нике агенттик экен? Ой, билбейм, артынан баратабыз. Алло, Алло, Сухан. Мен 5 мүнөттө болуп калам, ылдый жакка түшө бер. мен чыктым. Кандайча? Бану чалды, көрсөтмө беришим керек экен. Эмне? Сен азыр кайдасың? Жетейин деп калдым. Дароо башка жака бар. Тез. Биринчи ишибизди бүтүрөлү. Көрсөтмөмдү берип коеюн, жетишип барам. Жок дейм, кармап калышат. Тоскоол болуу үчүн жасап жатышат муну баардыгын. Кайдан билишмек эле? Bülent çalып атат. Бер мага. Мехримах эмне кылып атасың? Эч ким менен сүйлөшпөйсүң Бер жакта. телефонумду. Эч ким менен сүйлөшпөйсүң дейм, азыр ыргытып жиберем. Түшүп кетчи унадан. Жок. Түш унадан, бер телефонумду. Байкап калышты окшойт, качып баратышат. Ай, Кудайым ай. Аркасынан кет, көзүңдү алба. Токтотуп кой, мен түшөм. Болбойт, убакыт жок. Алло. 1 мүнөт. Корхан экен. Эмне болуп атат? Мага да 1000 жолу чалып туруп өрт чыгып кеткенсип. Мага айткан жок. Алло? Атаке, сага сүйүнчүм бар. Дагы бир жолу кайната болосуң. Ал эмне дегениң? Кандайча тергөөгө келбейт экен. Кудай ургур. Бир аздан кийин Сухандын нике күбөсү болом. Жесурга турмушка чыгып атат. Ал эмне дегениң? Айлар өтөт, күндөр өтөт, мезгил келет. Кылмыш 40 жылда билинет. Сухан, Корхан, номуруңду тааныдым. мен азыр уктум. Туура эле кылып атасыңбы? Туп-туура кылып атам. Көрдүңбү, Сухан да билиптир. Баарыбыз сенин изиң менен баратабыз. Бир аздан кийин сүрөт жөнөтөм сага. Таксим Бей. Таксим Бей. Жардамга! Бол! Жүрөгү кармап калды окшойт. Жардамга! Тез! Жардам бергиле!
жоготуп алдык. Токтот унааңды. Токтот дедим, мен түшөм. Михримах, бул жасаганыңды эч унутпайм. Эч качан унутпаймын. Каалаганыңды кыл, Жахиде. Өз убагында келдиң. Айта көрбө. Кош келдиң. Жаным менин. Жакшы элесиңби? Көргөнүңдөй. Кырсыкта башымды катуу уруп алган окшойм. Бул жерге келгениме караганда. Бышкан ашка туз кошкум келбейт, бирок бул олуттуу чечим. Өзүңө ишенип турасыңбы? Кызын уурдатып, курал менен коркутуп үркүтүү да олуттуу окуя. Ооба. Баштасын батыраак, өрт чыгат азыр баардык жерде. Баары билишеби? Атама мен айттым. Ичимде ошентип суутуп алдым. Жүрүңүз келин айым. Кана баштайлы. Мени аяп тургандай карабачы. Аягындан эмес, билбейм. Атамдын ачуусуна тийүү үчүн дагы эмес. Ашык болуп турмушка чыгууңду каалайт элем. Чынында ошондой. Бир ок менен эки коен атабыз. Ооба. Никебизге күбө кишини таап келдим. Таанышып алгыла. Селеби бей. Болочоктогу жубайым. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кайнагам Корхан. Саламатсызбы. Саламатсызбы. Келиңиз, Селеби бей. Бактылуу болуңуздар. Айтканыңыз келсин. Каалаганыңды тез арада ишке ашырып атканыңа таң калдым. Дүйнө биздин чогуу болуубузга шарт түзүп атат, Корхан. Макул, даяр болсоңуздар баштадык. Даярбыз. Айым, аты жөнүңүз? Сюхан Корлуда. Атаңыздын аты? Таксин. Апаңыздын аты? Нурхан. Рахмат. Сиздин аты жөнүңүз? Жесур Алемдар оолу. Чын элеби? Паспортундагы аты жөнүм. Эмне болду? Бир тамашаны эстеп кеттик, сиз уланта бериңиз. Атаңыздын аты? Хасан. Апаңыздын аты? Фүген. Рахмат. Эч кимдин тоскоолдугу жок үйлөнүүнү чечип, кечүү арыз менен бизге кайрылдыңыздар. Бүгүн болсо кол коюлат. Бир аздан кийин нике күбөлүгүн аласыздар. Жана чечимиңиздер өзгөрбөй турганын жазуу түрүндө да кабыл алдык. Бирок биз бүгүн кайрылдык арыз менен жаңылыштык жокпу? Маселе жок, айым. Бул жигит кем болгон документтерди толуктады. Сен менин паспортумду мейманканадан качан алдың? Паспортуңузду кече алып келишти. Жесур бейдин уруксаты менен Рыфат бей алып келди.
кирпик көйгө ошого барган эмес белеңер? Жок. Менин оюмда үйлөнүү деген жок болчу. Менин оюмда бар болчу. Мени алдадың. Мага калп айттың. Атамдан айырман калбаптыр. Кантип ишенем сага? Эмне болуп атат? Сен турмушка чыгууну каалабайсыңбы? Жооп бер, Сухан. Бир жалган бүтүп, кийинкиси башталды. Сен бул никеге катуу киришип атасың го? Мен сага өзгөчө сюрприз даярдап аткам. Ага, бул иш бүткөндө мен Суханга үйлөнүшүм керек. Ошондо гана тирүү калам. Бул никени ишке ашыруу керек. Атасы сотто жооп берип атканда Сухан менин жанымда болот. Сен чыныгы нике каалаган жоксуң да. Жаңылып атамбы? Сага кандай айырмасы бар? Эмне? Силер калп эле үйлөнүп атасыңарбы? Ооба, алыңыз. Сухан, Айым, эгер кандайдыр бир себеп менен үйлөнүүнү каалабай Уланта турсаңыз, бериңиз. Сухан, Кана баштагыла, батыраак бүтсүн бул иш. анда токтогон жерден улантып кетели. 2 жаш жубайдын үйлөнүү үчүн жазылган арызы каралып, үй бүлө курууга эч ким тоскоол болбогону аныкталды. Эми дагы бир жолу күбөлөрдүн катышуусунда үнүңүздөрдү бийик чыгарып, үйлөнүүгө макул экениңерди жарыя кылып койсоңуздар, нике кабыл алынат. кечиресиздер, мага чалып калды, уланта бергиле. Сиз Сухан Корлуда. Болочок жолдошуңуз Жесур Алимдар оолун мажбурлабай, өз каалооңуз менен жолдошуңуз катары кабыл аласызбы? Ооба. Сиз Жесур Алимдар оолу. Болочок жолдошуңуз Сухан Корлуданы мажбурлабай, өз каалооңуз менен жубайыңыз катары кабыл аласызбы? Ооба, кабыл алам. Сиздер бул бактылуу үй бүлөгө күбө болосуздарбы? Ооба. Ооба. Кол коюп коюңуздар. Түрк мыйзамдарынын жана шаар башчынын мага берген укуктун негизинде сиздерди жаш жубайлар деп атоого уруксат этиңиздер. Сиздерге бакыт каалайм. Бул нике күбөлүктү айым сизге тапшырайын. Сен аласыңбы же менде болсунбу? Ишенбейм сага, ишенген да эмесмин. Эч качан ишенбейм эми сага. Айт, мага эмнеге үйлөнгүң келди? Мага азыр сүйүп калдым, ашык болдум деп кайдагы мааниси жок сөздөрүңдү айтпа. Муну да алдык, эми мага ачык айтып бер. Эмнеге мага үйлөндүң? Анткени сен менин коопсуздугумдун кепилдигисиң. Рахмат. Макул. Кайсы оорукана? Макул, баратам. Макул. Жахидеге бирдеме болдубу? Атам. Эмне болуптур? Корхан, айт мага, эмне болду? Жахиде ыйлап атат, билбейм, ыйлап атат.
Куттуктайм. Ата! Ата! Ата. Жок.